Кыргызстанда да лыжа, сноуборд тепкендердин саны жыл санап арып баратат. Аны менен бирге тейлөө тармактары да жакшырууда. Дал ушул туризм менен кайрымдуулукту айкалыштырып, Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алкагындагы мамлекеттик туризм департаменти тарабынан 10-чу жолу Кыргызстан тоо лыжа жана кышкы эс алуунун мейкин фестивалю өткөрүлдү. Быйыл фестивалга катышкан адамдардын саны көп болуп, 500гө чукул билет ойнотулду. Бүгүн оюн зоок программалар бар. Андан сырткары ошол бир аз ушондой ырдап концерт коюп, андан кийин ошол лотереяда ойнотуп, алда жөн ойнотулбайт, атайын ушундай коштолуп, музыка менен коштолуп, ушул бир аз белгилүү кишилерди да чакырганбыз. Алар келип өз сөздөрүн айтып, ушу кышкы туризмди популяризация кылып, кайрымдуулукка чакырып кетет. Кайрымдуулук фестивале жыл сайын январь-февраль айларында өткөрүлүп келет. Фестивалдан түшкөн каражаттар кайрымдуулукка жумшалат. Буга чейин аз камсыз болгон муктаж жарандарга берилип келген. Бул ирет Бишкек, Ош шаарлары менен Ысык көл, Чүй облусундагы көптөгөн медициналык жана социалдык мекемелерге ден соолугунан жапа чеккен балдарга жардам көрсөтүлөт. Бүгүнкү күндө биз өсүү жолунда баратабыз. Бул фестиваль дагы Кыргызстанда эң жакшы өткөн фестивалдардын бирине айланып баратат. Анан бир гана Кыргызстандын ичинде эмес, бул фестиваль дүйнө баягы эл аралык шартта биз ушул фестивалды жайылтышыбыз керек дагы. Анан ушул фестивалдын аркасы менен дагы дополнительно туристтерди тартып келгенге шартыбыз болот да. Фестивалдын максаты кышкы туризмди өнүктүрүү менен бирге жардамга муктаж жарандарга көмөк көрсөтүү. Кайрымдуулук иш-чара түрдүү мелдештер, сынактар менен коштолуп, катышуучуларга түрдүү белектер берилди. Кыргызстан тоо лыжасы жана кышкы туризмдин өлкөсү. Дал ушундай аталыштагы кайрымдуулук фестивали 10-чу ирет өткөрүлүп жатат. Өзүңүздөр байкагандай, келген адамдардын санына караганда, бул кышкы спорттун түрүнө кызыккандардын саны арбын экени көрүнүп турат. Ал эми фестивалдын алкагында дал ушундай билеттер менен лотерея ойнотулат. Ошондой эле фестивалдын алкагында лотерея ойнотулуп, демөөрчүлөрдүн белектери катышуучуларга таратылды. Жыл сайын фестивалдан 250 миңдей каражат топтолот. Бул акчаны атайын түзүлгөн комиссия кайсы жакка жиберерин аныктайт. Өткөн жылы 237 миң сом чогултулган. Анын 115 миң сому рука в руке коомдук бирикмесине, 112 миң сому жүрөк оорусу менен ооруган аз камсыз болгон балдарга, ал эми 10 миңи Манас коомдук айылына берилген. Быйылкы тизмеде аутизм оорусу менен жабыркаган балдар турат. Асель Сыдыкова, Жолболду Байсаев, Ош Прим жаңылыктары.